Саламатсыңарбы балдар? Биз онлайн сабагыбызды баштамакчыбыз. Бүгүнкү сабактын темасы Токтогул Сатылгановдун Кош апаке, Айланган тоонун бүркүтү чыгармалары. Сабактын максаты Токтогулдун чыгармаларын окуу менен анын жеке турмушу, ошол кездеги жашоо шарты, чыгармачылыгынын өркүндөшү жөнүндө билишет. Чыгармаларына мүнөздөмө беришет. Экинчи, сөз байлыктарын эске тутуусу, кабыл алуусу, билгичтигине байланыштуу кебенүгөт. Окуучулар камкордуулукка, акылдуулукка, ынтымактуулукка тарбияланышат. Балдар, силерге азыр мен өткөн сабак боюнча 6 калпак усулу боюнча сабакты сурап алмакчымын. Биринчи, статистикалык Токтогул Сатылгановго тиешелүү сан боюнча фактыларды айтасыңар. Экинчи, ийгиликтүүлүк Токтогулдун өмүрүндөгү ийгиликтерин белгилеп бересиңер. Ийгиликсиздик Токтогулдун өмүрүндөгү ийгиликсиз күндөрүн атап көрсөткүлө. Төртүнчү, аналитикалык Токтогулдун чыгармалары боюнча аналитикалык талдоо жүргүзөбүз. Бешинчи, чыгармачылык акындын чыгармаларын атап бересиңер. Алтынчы, сезимталдык Токтогул Сатылгановдун чыгармаларын окугандан кийин эсине түшкөн нерселерди, сезимдер жөнүндө айтып бересиңер. Ар бир окуучу каалаган түстү тандап алып, ошол боюнча жооп берсеңер болот. Азаматсыңар балдар, ар бир ой баалуу. Бүгүнкү сабакта Кош апаке чыгармасы боюнча таанышабыз. Силер балдар китебиңерди ачып, чыгарма менен бир сыйра таанышып турсаңар. Боздодуң апа, боздодуң, кайгымды кайра козгодуң, кайрат кылсаң болбойбу, тирүүмдө жоктодуң. Каруу кетет кейбе, кулак сал менин кебиме, ажалым жетип өлбөсөм, карчыга куштай айланып, келермин кайра элиме. Балдар, ушул ырсаптар аркылуу акын кандай адам экенин байкай алабыз. Кана балдар, анда эмесе ой жүгүртүп өз оюбузду ортого салалы. Азыркы учурда балдар Айланган тоонун бүркүтү. Тексттен өзгөчө таасир эткен же ойго салган ыр-саптарын келтирүү. Жеке түшүнүк берүү ошол ыр-саптарын жазууга эмне мажбур кылды? Кандай ой туулду? Ошого байланыштуу кандай суроо туулду? Үчүнчү бөлүгү мугалимге, окуучуларга кат суроолор. Анда балдар мен ушул текстти окуп отуруп өзүмдү ойго салган жери боюнча айтып берип кетейин. Айланган тоонун бүркүтү, ак жерден торго чалынды, комузду күүгө келтирген, колума кишен салдырдым, ойлонуп түшкө кирбеген, көр коолорго багындым. Менин жеке пикиримде ар бир адам өз элинин эркиндиги үчүн күрөшөт. Бирок Токтогулду ак жеринен каралап, сүргүнгө айдап жиберген, бул жерден тең укуктун жоктугу, кедейлердин оор кырдаалда жашаганы көрүнүп турат. Өз эл жеринен айдалып, куугунтукталганы акындын катуу ойго салат. Эми силерге суроо балдар. Силер дагы китептен окуп чыгып, өзүңөрдүн оюңарды кошумчалап айтып бергилечи демекчимин. Буга балдар 3 минута убакыт берем. Азаматсыңар балдар, ар бир ой баалуу. Ал эми азыр уйкаштыктарга байкоо жүргүзгүлө. Айланган тоону бүркүтү чыгармасынан уйкаштыктарга байкоо жүргүзгүлө. Күкүк элем, күлүк элем. Мына бул жерде күкүк, күлүк деген сөздөрдө уйкаштыктар бар. Ал эми дагы уйкаштыктарды тапкыла өзүңөр.
Силерден ушул тест иштери боюнча кичине маалымат алсам, Токтогул Сатылганов канчанчы жылы туулган? 1864, 1889, 1862, 1866. Азамат сыңар балдар. Туура жооп А варианты. Акын апасына кандай сөздөрдү айткан? Сооротуу, үмүттөндүрүү. А варианты. Б варианты орой, ыйлатуу. В варианты сооротуу, урушуу. Г варианты капалантуу, мүңкүрөтүү. Азамат сыңар балдар, сооротуу, үмүттөндүрүү. Бул сүрөттөн акындын тышкы келбетин сүрөттөгүлө. Ушул сүрөт аркылуу балдар силер акындын тышкы келбетин сүрөттөгөн эссе жазып келгиле демекчимин. Ошондой эле үй тапшырмага Кош апаке жана Айланган тоонун бүркүтү ырларын жаттап айтып бересиңер. Көңүл бурганыңарга